19-йылда Бишкек шаарынын Агордо 3 конушунда каттамда жүргөн 169 маршрутка жүргүнчү салып жаткан жеринен Scania үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаа артынан келип сүзгөн. Саламатсыздарбы, учурда жаңылыктар. Азыр 1 мүнөт. Мен мурун иш учурунда чарчап, алсырап, өзүмдү жаман сезчүмүн. Алхаят компаниясынын кара зире майын иче баштагандан бери өзүмдү сергек, энергия алып жүрө баштадым. Кара зире иммунитетти жогорулатып, организмге керектүү витаминдерди толуктайт. Мен даярмын. Все, эфир. Siz kança menen kelatыңыз байкес, айтып койсоңуз. Жайылы келип, басып кетсе 30 менен. 30 менен ушундай болор болобу? Кандай дейсизби? Карачы. Атыңыз ким? Анам артына машина түйүнөн эле булуп да. Түйүнөн болуштура томуштеттим оң. Бул ушу КамАЗдын айдоочусу чыңгыз аты, э? Окуя болгон жерде бир жүргүнчү аял киши көз жумган. Ал эми 23 адам ооруканага кайрылган. 12 жүргүнчү дарылануу үчүн жаткырылып, алардын ичинен 4-өө жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Бирөө оор, 3-өө өтө оор абалда экени айтылган. Жандандыруу бөлүмүнө түшкөн жүргүнчүлөрдүн бири бүгүн түнү өзүнө келе албай көз жумганын ооруканадан билдиришти. Ал эми 5 бейтап айыгып үйлөрүнө чыгарылды. 6 бейтап ооруканада дарыланып жатат. Жүк ташуучу унаанын айдоочусу саатына 30 чакырым ылдамдыкта келгенин айткан. Кийинчерээк милиция айдоочуну кармаган. Мындан сырткары 22-июлда Бишкек-Ош унаа жолунда оор жүк ташуучу унаанын катышуусунда дагы жол кырсыгы катталды. Кырсыктын кесепетинен 2 адам көз жумган. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын маалыматына ылайык, окуя саат 6:00 чамасында Чычкан капчыгайында болгон. Кырсыкка кабылган оор жүк ташуучу унаа ондогон унааларды жүктөп бара жаткан. Болжолдуу түрдө бир жуманын ичинде жүк ташуучу унаалардын катышуусундагы 2 жол кырсыгы катталган. Президент Садыр Жапаров бүгүн кабар маалымат агенттигине берген маегинде жол кырсыктарынын көп катталып жатканынын себебин төмөнгөдөй түшүндүрдү. Көп авария катталып жаткандыктын биринчи себеби айдоочуларда. Акыркы 20-30 жылда көпчүлүгү окубай туруп эле айдоочулук көлүк сатып алгандар. Эрежени сакташпайт, жол белгилерин билишпейт. Азыр рейд өткөрүп четинен сурап көрсөк, дээрлик 90% айдоочулар жооп бере алышпайт. Бул проблеманы чечиш үчүн 2 жылдан бери каттуу иш жүрүп жатат. Акыркы учурларда жол кырсыктары көп катталып жаткандыктан майы кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Сиздер менен мен Абдыганы Суранов болдум. Сиздер Алдабан Невре каналын көрдүңүздөр.